10 bölüm. Анан мен асмандан булут жамынып түшүп келе жаткан күчтүү башка периштени көрдүм. Анын башынан жогору жакта көк желе бар эле. Анын жүзү күндөй жаркырап, буттары оттуу тирөөчтөрдөй болуп турду. Анын колунда ачылган китепче бар экен. Ал оң бутун деңизге, ал эми сол бутун кургак жерге коюп, арстандын айкырыгындай болгон катуу үн менен кыйкырды. Ал кыйкырганда 7 күн күркүрөө өздөрүнүн үнү менен сүйлөй баштады. 7 күн күркүрөө өздөрүнүн үндөрү менен сүйлөп жатканда мен жазып алмакчы болдум. Бирок асмандан мага 7 күн күркүрөөнүн эмне деп сүйлөгөнүн жазба, аны жашырып кой деп айткан үндү уктум. Bir буту менен деңизде, экинчи буту менен кургак жерде турган мен көргөн периште оң колун асманга көтөрүп, асманды жана андагы баардык нерсени, жерди жана анын үстүндөгү баардык нерсени, деңизди жана анын ичиндеги баардык нерсени жараткан түбөлүк жашоочунун ысымы менен мындай деп ант берди: мындан ары создук турулбайт. 7-чи периште сүйлөп, сурнай тарткан күндөрдө Кудайдын өз кулдарына, пайгамбарларына айткан жашыруун сыры ишке ашат. Мен асмандан уккан үн мага кайрадан мындай деп сүйлөй баштады: бар, bir буту деңизде, экинчи буту кургак жерде турган периштенин колундагы ачылган китепчени ал. Ошондо мен периштеге барып, мага китепчени бер дедим. Ал мага: алгында жегин. Ал сенин карныңа барганда ачуу, бирок оозуңда балдай таттуу болот деди. Мен периштенин колундагы китепчени алдым да жедим. Ал менин оозумда балдай таттуу болду, бирок жегенден кийин карнымда ачуу болуп калды. Анан ал мага: сен элдер, уруулар, тилдер жана падышалар жөнүндө кайрадан пайгамбарчылык кылууң керек деди.